Саламатсыңарбы балдар? Ден соолугуңар жакшыбы? Аманайыңарчы? Азаматсыңар, эң жакшы. Силер менен бүгүн кайрадан көрүшүп турганыма аябай кубанычтамын. Балдар, бүгүн биз кыргыз тили сабагын өтөбүз. Биз мурдагы сабагыбызда жай сүйлөмдү өткөнбүз, балдар? Эгер эсибизден чыгып калса, анда кайрадан кайталап алалы. Жай сүйлөм окуяны, кубулушту жайынча баяндайт экен. Ал эми жай сүйлөм бүткөндөн кийин аягына кайсы тыныш белги коюлат? Албетте, туура, чекет белгиси коюлат. Мисалы, улар мектептен келе жатат. Бул кандай сүйлөм болду? Албетте, жай сүйлөм болду, балдар? Эми силер менен биз кезектегидей сабагыбызды баштайлы. Анын үчүн биз алтын эрежени киргизип алсак, сабакка даярбыз, башкага көңүл бурбайбыз, дептерди ачып, таза жазабыз, өз билимибизди өркүндөтөбүз, өз алдынчалыгыбызды биз көрсөтөбүз. Азаматсыңар, балдар. Бүгүнкү биздин өтө турган темабыз суроолуу сүйлөм. Ал эми сабагыбыздын максаты болсо, суроолуу сүйлөм боюнча маалымат аласыңар жана түшүнөсүңөр. Көнүгүүлөрдү иштөө аркылуу ой жүгүртүүңөр таза, катасыз жазуу жөндөмүнө ээ болосуңар. Үчүнчү, ынтымактуулукка, сыйлоого жана ушул өтүлгөн темаларды турмушта колдоно билүүгө тарбияланасыңар, балдар. Анда эмесе сабакты баштайлы. Биз билебиз, сүйлөмдүн жай, суроолуу, буйрук жана илептүү түрлөрү бар экенин. Бүгүн биз суроолуу сүйлөмүн өтөбүз. Суроолуу сүйлөм бир нерсени сурап билүү максатында айтылган сүйлөм бул суроолуу сүйлөм деп аталат экен. Мындай сүйлөмдүн аягына суроо белгиси коюлат. Буга мисал: сен китебиңди окудуңбу? Эртең мектепке барасыңбы? Бул сүйлөмдөрдүн аягына албетте суроо белгиси коюлду, балдар. Анда эмесе, балдар, силер да сүрөттөр боюнча суроолуу сүйлөм түзүп көргүлөчү. Кана, ойлонгулачы. Мисалы, биринчи сүрөттө. Бектур, бул китепте кайсы тамга турат? Ал эми экинчи сурообузга мындайча айтсак болот. Өрдөктүн канча баласы бар? Бул сүйлөмдөр суроолуу сүйлөм болду, балдар. Азаматсыңар. Эми китебибизди ачабыз дагы 23 беттин башын карайбыз. Жана суроолорго жооп берүүнү аракеттенебиз. Балбандын даңкы эмнеде? Күчүндө. Сулуунун даңкы эмнеде? Жүзүндө. Түшүмдүн сыры эмнеде? Күзүндө. Жердин сыры эмнеде? Ичинде. Элдин сыры эмнеде? Ишинде. Азаматсыңар, балдар. Бул текстте силер эмнени байкадыңар? Албетте, туура, бул суроолуу сүйлөмдөр катышты. Азаматсыңар. Эми биз экинчи көнүгүүгө өтөлү. Ырды окуп чыккыла. Тыныш белгилерине карай кандай сүйлөмдөр экендигин айтып бергиле. Бөбөктөрдүн суроосу. Күндүн барбы? Күндүн барбы түнөгү? Курттун барбы жүрөгү? Кубанганда бизчилеп, күчүктөр да күлөбү? Эгер сенин бөбөгүң сага ушул суроолорду берсе, сен кандай жооп берер элең? Муну да ойлонуштурабыз, балдар? Азаматсыңар. Эми үчүнчү көнүгүүгө өтөлү. Үркөр, үркөр, топ жылдыз. Үркөр, үркөр, топ жылдыз. Үркүп кайда барасың? Жоо желимге барамын. Жоо желимде эмнең бар? Аштык айдар уулум бар. Жибек созор кызым бар.
Албетте, балдар, бул жерде да суроолуу сүйлөмгө кезиктиге. Түшүнүп жатасыңарбы? Азаматсыңар. Анда биз тыныгуу жасап алалы, тыныгуу көнүгүүсү. 1 дегенде колду көтөр, башты бур, 2 десе колду түшүр, түз кара. 3 дегенде кенен ташта колуңду, 4 дегенде оңго солго бурулду. 5 десе отургунуң ордуңа, сабак башта, көңүл койбо оюнга. Азаматсыңар, эми олтуруп кайрадан жазабыз. 4-чү көнүгүүгө келсек. Ырдагы сүйлөмдөр кандай сүйлөм экендигин айтып бергиле. Колуңарды китепке коюп, кунт коюп окугула жана уккула. Ак булуттар алыс жактан келеби? Аскаларды абдан жакшы көрөбү? Аскаларды жакшы көрөт булуттар? Ак булуттар ала тоонун желеги. Тоо булагы туйлап жөнөйбү? Тереңдикти, көлдү жакшы көрөбү? Тереңдикти жакшы көрөт булактар, тоо булагы ысык көлдүн бөбөгү. Балдар, бул ырсаптарында силер эмнени байкадыңар? Албетте, туура. Бул жерде дагы суроо белгиси бар экен. Азаматсыңар. Эми биз сабагыбызды бышыктап алуу үчүн 5-чи көнүгүүгө өтөлү. Не болот? Кезектешип ааламга жарык берген не болот? Асман жерди бүркөгөн күңүрт нуру не болот? Мээрими менен нур берип, жылытып турган не болот? Азаматсыңар, балдар. Бул жерде дагы суроо белгиси бар сүйлөмдөр катышыптыр. Азаматсыңар. Силер ушул нерселерди байкап атасыңарбы? Анда силер сабакты түшүнүпсүңөр. Бул берилген төмөндөгү көнүгүүлөрдү көчүрүп жазгыла. Өзүңөр дагы анализдештирип көргүлө. Эми үйгө тапшырма берели. 6-чы көнүгүүнү карайлы. Жай сүйлөмдөрдү суроолуу сүйлөмдөргө айлантып жазгыла дептир. 1. Кыргыз жеринин жаратылышы кооз. Буну суроо белгисине коюп сүйлөм түзсөк, кыргыз жеринин жаратылышы коозбу? Бул суроолуу сүйлөм болуп калды, балдар. Ошентип өзүңөр дагы суроолуу сүйлөмгө айлантырып жазып, мага жөнөтүп койгула. Саламатта калгыла, балдар.